Эфир ызланууда, урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз бүгүн үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу кеп кылып жаткан мезгилибиз. Студиябызга дагы атайын жерге зайынан келип калган биздин меймандарыбыз бар. Анда мен сизге тааныштырып өтөйүн. Эл агартуунун отличниги, 51 жыл чогуу түтүн булатып келе жаткан үлгүлүү үй бүлө Керез Сейдахматов жана Тунга Осмонкулова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Маанайыңыздар кандай келип алдыңыздар? Кудайга шүгүр, жакшы маанай. Эшикте да күн жарык, жакшынакай жылуулук. Биздин маанайда ошондой буюрса. Жакшы. Жаз келди да. Жаз келгенде гүлдөр ачылып, маанайларыбыз дагы, ден соолуктар дагы кичине баягы Кудай буйруса жазга жетели деген кеп бар эмеспи? Өлбөгөн жанга жаз да келет, Жаз да келет деп. Анан маанайыбыз шүгүр, жакшы буйруса. Жакшы, анан баягы убакыттын өтүшү менен көп уктабай калат экен деп угуп келем. Анан чындап эле ушундайбы? Сиздердин уйкуңуздар азайып, эрте туруп калган мезгилиңиздер болсо керек. Эрте туруп кыйынчылык жаратпаса керек. Улгайып калган кезде өзү жаратылыштын ошондой учуру мезгил экен да. Баягы илгерки бала кездегидей кечке чейин уктоо жок. Бир 3 саат, 4 саат чырмалып уктап калсак, биз кичине эс алып уйкубуз калып калат экен да ушундай. Андан көп деле жатыш мындай улгайып калганда туура келбейт экен. Организмдер өзү ошого жол бербейт экен да. Табияттын мыйзамы го. Табияттын мыйзамы экен ушундай ооба. Жакшы. Анда биз жогоруда кеп кылып жаткандай үй бүлөлүк баалуулуктар эмнелерден туруш керек, кандай эрежелерди камтыганда оң натыйжасын берет, мына ушул туурасында кеп кылбайлыбы? Негизи эле үй бүлөлүк баалуулуктар эмнелерди камтыш керек, кандай аспектилерден туруш керек? Мындайда бул үй бүлө деген бул чакан мамлекет. Ал эми ошо мамлекеттин ичинде анын мыйзамдары болот. Эми ошол мыйзамдарды өзүнүн баягы этап менен функциялары бар да. Эгерде ошол функциялар туура аткарылганда, мисал үчүн үй бүлө эмнеден башталат? Биринчи эле сүйүү темасынан башталат болуш керек. Баягы 2 жаш баш кошкондо сүйүүдөн башталат. Андан кийин ошол үй бүлөнүн бекем туруктуулугу, фундаменттин бекемдүүлүгү. Андан кийин ошол эки адамдын жашоодогу ой пикиринин бир багыттуулугу, андан кийин бир максаттуулугу, андан кийин жанагы социалдык жактан, экономикалык жактан камсыздандыруусу дагы норма болуш керек. Андан кийин максаттарды туура коюш керек. Анан бала тарбиялаганда дагы ошо балдарга туура багыт берүү, аларды кесипке багыттоо. Анан кийин жанагы жашоонун оң жактары болот, терс жактары болот. Ошол оң жак, терс жактарындагы балдарга туура багыт берип, ажырата билүүсүнө багыт берүү. Жакшы экен. Анан эмгекке тарбиялоо дегендей, анан ушул функцияларды баардыгы биргелешип келип, бир гармонияга бириккенде, анан жанагы бактылуу үй бүлөнүн бир формуласы келип чыгат деп ойлойм. Жакшы. Азырча айтып кетпедиби апабыз баягы экономикалык, бир материалдык жактан дагы сөзсүз түрдө, социалдык жактан дагы бир канчалык бир деңгээлде жетиштүүлүк болуш керек деп. Анан бүгүнкү күндө көпчүлүк үй бүлөлөр дал ушул себептен дагы ажырашуу келип чыккан, эки ажырым жолго түшүүнүн себептери дагы ушуга келип такалат го деп ойлоп турам да. Эми азыр бореки биз эгемендүүлүк кезде бизде жумушсуздук деген жок болчу да. Мына биздин ушул Каракол шаарыбызда өтө деле көп ишкана жок болчу, бир аз эле. Кайсы ишканага барбасаң да жумушчу керек деген талап бар эле да. Эмнеге барбасаң да. Анан бул эгемендикти алгандан кийин ошол ишканалар токтоп калды дагы, жумушсуздук көбөйүп кетти да. Жумушсуздук болгондон кийин үйдүн материалдык базасы жок болуп атат да. Аргасынан элбиз ар кайсы мамлекетке барып иштөөгө туура келип калды. Так, эми эки жакка чыкпагандан кийин, бул базар экономикасында мурун жашабагандан кийин бир топ жыл бою элдер чындыгында делдиреп калдык да. Эмнеден баштаарыбызды билбей калдык. Андан кийин жана колхоз совхозубуз дагы тарап кетти. Аяктан дагы жанагы дагы жерге үлүш берип, ошону иштеткенин дагы кичине элдин кичине анча-мынча материалдык жагын сактап калдык окшойт го. Жоксо кыргыз элибиз бүт эле тентип кеткенге жетип калдык да. Туура, миграция күч алды. Эмиграция аябай күч алды да. Анан ошондо эмиграциянын эң башында аялдар туруп калды. Эркектер биякта эле калып калдык.
экиден бирден балаңыз болсо үйгө алып калдык дагы. Аялдар баатырдык кылды дагы барып ар кайсы мамлекетке барып тыйын табуу аракетин болуп калды үй бүлөсүнө. Ошондо элге аябай кыйынчылык келип калды да. Эми азыр Кудайга шүгүр, боореки жаңы бийлик келип, ошондон бери мына 25 жылдан бери аткарылбаган иштердин баарын аткаруунун аракетин жасап жатат да. Ошол ишкана курууга, жумуш орун түзүүгө, ошол жакта эки жакта иштеп жүргөн элдерибизди кайра ушул жерге алып келүүгө. Себеби бизде жумушчу күчтүнүн баары кетип калды да, чыгып кетти. Бүтүн жаш курактагы мына жардам керек, күч бере тургандын баары азыр эки жакта жүрүп атпайбызбы? Ошонун баарын кайра алып келсек, буюрса биздин кыргыз мамлекетибиз дагы мурункудай өнүгө өсөт деп ойлойбуз да. Себеби ошол жактан алган тыйындын деңгээлине биздин мамлекет жеткирүүгө аракет кылып атат. Качан гана толук кандуу үй бүлө болгондо гана ошондо балдар бактылуу балыкта чоңоёт, коомдо өнүгүү болот, өсүү болот, туура айтасыз. Эки жакка чыгып кеткенден кийин ар кандай окуялар болот экен да. Так, үй бүлө куруу бул сүйүүнүн фундаментинин туруктуу болушу да. Андан кийин кызганыч экен да бул. Тиякта жүргөндө аялын кызгана баштайт, аял бияктан жолдошун кызгана баштайт. Орто жеринен баягы түшүнбөчүктөр болот дагы. Жанагындай көп ажырашуу барып калганда ошондон болуп атат да. Менин оюмча. Жакшы, ошол жерден баягы фундаменти сүйүү деп калбадыңызбы? Сиздердин дагы махабат баяныңыздарга токтолгум келип турат. Кантип баш кошуп калдыңыздар эле, бири-бириңиздерди кантип жактырдыңыздар? Андан бери 51 жыл өтүптүр, э? Эми ошол жарым кылым десек болот, ошол эски куракты өтүп кеткенди кызым эске салган турасың го. Айтып. Жарым кылым убакыт өтүптүр. Бул кыз өзү менден бир курс кийин келип кирди. Мен экинчи курста окуп аткан кезде бул кыз биринчи курска келип кирди да. Анан мунун экөөнүн бирге курста окуган жолдош кызы Мыскал деген бар эле. Агал кызга жарым жыл окугандан кийин менин кудам үйлөнүп калды, ишке улуңдук. Анан экөө байланыш болгондо эми бул жерде менин эжем бар эле, Караколдо жашаган. Ал келин болуп калды эми мунун жолдош кызы. Ошонун үйүндө жашап окуп калды. Анан бул аякка көбүрөөк барып калды да. Ошондо экөөнүн үйлөнгөн тоюнда экөөбүз таанышып калдык. Эми баягы сүйлөштүк, кадимкидей эле мамиле жасап жүрдүк. Бирок тиги боюнча эч кандай эме болгон жок. Акырында жүрүп отуруп экөөбүздүн ортобуз жакындап, жылуулук сезимдер пайда боло баштады да. Өз каалооңуздар менен эле болгон турбайбы баягы? Себеп дегенде алып качуу деген дагы маселелер аябай курчалып турган мезгил эмес беле? Азыр болсо ага мыйзам негизинде бир иш каралып, бир аз токтоп, басаңдап калды десек болот, э? Бир биздин тушубузда деле ала качуу аябай күч алып турган. Анан кийин сүйлөштүк бир жарым жылдай эле. Анан кийин бири-бирибизди жакшы байкадык. Мүнөздөрүбүз шайкеш келдиби же деби. Ошондон анан жакшы. Сиздердин үй бүлөңүздөрдүн бир алтын эрежесине токтолгум келип жатат. Кандай мыйзамдар иштейт сиздердин үй бүлөдө? Ушул туурасында токтолуп өтсөңүздөр. Эми алтын эреже ар бир үй бүлөдө болуш керек. Ар бир үй бүлөдө болуш керек. Биздин азыр 5 балабыз бар. 4 эркек, 1 кыз. Анан өзүбүздүн кесибибиз мугалим болгондуктан эми мугалимдик кесип аябагандай ардактуу кесип да. Баягы айтат го, тиги бир жылдыгыңды ойлосоң буудай эк, 10 жылдыгыңды ойлосоң бак тик, анан кийин түбөлүгүңдү ойлосоң бала окут деп. Анан өзүбүз үйдөн балдарды окутсак, мектептен элдин балдарын окутуп, мугалимдик кесипти адам өзү сүйсө, өзүнүн кесибин сүйсө, анда эч убакта мындай эмгегин сиңиргенге, ошол кесиптин үстүнөн талыкпай эмгектенгенден эч чарчабайт экен. Анан мугалимдин эми ар бир кесип тамсил сыяктуу эле. Тамсилдин мааниси анын маанисинин узундугунда эмес, анын мааниси кыскалыгында болуп атпайбы? Ошол сыңаруу эле биздин деле кесип ошол сыяктуу. Биздин канча жыл иштеген эмгегибиздин баалуулугунда эмес, ошол аз иштеген убакыттын элге берген билимдин сиңиминде, натыйжалуулугунда болуп атат да. Ана албетте балдарды тарбияладык. Үй бүлөнүн алтын эрежелери бар. Балдарды деген жаткан деле биринчи курсактан баштап тарбиялайт деген сөз бар. Эненин курсагында жаткан деле балдарды тарбиялаш керек экен.
баягы 3 жаштан кийин кеч деп коет го, көрсө баягы түйүлдүктөн баштап эле балага тарбияны берип, сиңирип өтө берет турбайбы, тарбия, талим тарбия, баланын ден соолугун ошо курсакта жүргөндө эле кам көрүш керек экен. Анан балдарыбызды эмне кылдык? Эң биринчи эле эмгекке тарбияладык, илим билимге тарбияладык, жашоонун оң терс жактарын түшүндүрдүк, кесипке багыт бердик, адептүүлүккө, сый урматка, ата эненин ортосунда сый урмат болсо, ата эне деген балага үлгү болуш керек, балага идеал болуш керек. Анан кийин ошонун натыйжасында анан кийин жакшынакай жанагындай адептүү, жакшы инсандар келип чыгат да. Жакшы, анан ошо мугалимдик кесиптен сырткары дагы мындай кол өнөрчүлүк менен алек болгонуңузду билебиз. Буга кайсыл учурда убактыңыз табылып, мындай эмгектерди жасап келе жатасыз, алек болуп келе жатасыз? Ушул жөнүндө токтолуп өтпөйлү? Сайма, менимче. Ооба, сайма бул Кыргыздын желеги. Буга канча убакыт кетет? Муну жасап жатканда өзгөчө бир эргүү келип эс алсаңыз керек. Албетте, бардык стресстен арыласың, депрессиядан чыгасың. Бул менин хоббим да бир, мындайча айтканда. Пенсияга чыккандан кийин иштегим келет, бирок пенсияга чыккан учурум келди, жаштарга орун бошотуп бериш керек. Андан кийин бирдеме менен алектенбесең убакыт кантип өтөт. Балдар болсо чоңоюп өз жашоолору менен кетет экен. Анан кийин жолдошум экөөбүз баягы үйдө эмне кылабыз? Бул өзүнүн чарбачылыгы менен. Мен болсо үйдө отуруп алып ушундай өзүмдүн хоббим. Пенсияга чыкканыбызга мына 22-23 жыл болуп калды. Анан ошондон бери кызга септеп, кол өнөрчүлүк жагымды өркүндөтүп кеттим да. Андан кийин мындай майда барат нерселер баягы үйдө отурганда бош убактыларда эле жасап коём. Буларды сатыкка чыгарасызбы же өзүңүз үчүн эле үйгө же белекке берүү иретинде жасайсызбы? Белекке берүү иретинде де жасаймын. Анан кийин жанагы кызга сеп болгондо ал кээ-бирки нерселерин сатып жүрдүм. Кээ-бирки нерселерди. Кошумча киреше турбайбы бул дагы кол өнөрчүлүк, анан кошумча киреше. Ооба. Жакшы, анан мугалимдик кызматта эмгектендиңиздер. Ал кесип ушундай ардактуу, сыймыктуу экенин билебиз. Ошол эле учурда баягы тыйындын эки тарабы бар деген сыңары түйшүгү дагы болот эмеспи? Ошого токтоло кетсеңиз ата, өзүңүздүн кесибиңиздин бир артыкчылыгына, ошол эле учурда түйшүгүнө, бала тарбияладыңыздар, өзүңүздөрдүн балдарыңыздардан сырткары дагы миңдеген башка балдарга тарбияңыздарды сиңирдиңиздер. Менин бул мугалимдик кесип тандап алып, ушул кесипке багыт алуума мен чоң энемдин аябай салымы чоң деп ойлойм да. Себеби атамдан эрте калдык, энебизден ушу 9 ай көтөрүп төрөп, 1,5 жашка чейин ак сүтүн эмизип торолткон энебизден эрте калып калдык. 3-1 тууганбыз. Фронтко чейинки агам, андан кийин фронттон жаратып болуп келген атамдан кийинки бир эжем, анан мен 3-1 тууган. Ошо үчөөбүз чоң энебиздин колунда калдык да. Ошо киши тарбиялады бизди. Анан кичине өспүрүм болуп акыл эси келип мектепте окуп жүргөндө ошо кишинин бир айтканы бар да. Атаң билимдүү болчу. Андан кийин сен кийин жакшыраак окугун. Атам жок, энем жок, анан ушуну окубай калыптыр, арман кылбагын дагы жакшы окуп, ушу атаңдай болгон мугалим бол, айланайын уулум деп ошол айтканы мага тык эсимде калып калыптыр да. Анан мектепти бүткөндөн кийин милдеттен кутулуп, аскердик милдеттен кутулуп келдим да, анан ушу институтка тапшырдым. Тапшырып, анан ушу кесипти аркалап алдым. Анан ушу Кудайга шүгүр. Эми бул кесип өтө кыйын да кесип, сыймыктуу да кесип, анан эки жагы тең мунун. Себеби кыйын жагы ошончо бир класста бир 25-30 бала болсо, ошонун баардыгын өзүңдүн билген билимиңди жеткирүүгө аракет кыласың да. Ошо балалар ар башка. Ар башка. Ошолордун психологиясын, мүнөзүн билип, бирине ошол психологиясына жараша мамиле жасап, бирине дегендей мамиле жасап, ошолордун балдарын баарын классты өзүңө тартып, ошо сен алган өзүң үйрөт алган билимиңди ошолорго берүүгө аракет кыласың да. Бул жагынан болсо ошо мугалимдин өзүнүн аракети. Кыйынчылык жагы эми бул ошо кезде азыркыдай бизде мындай эмелер техникалык каражаттар жок болчу да мектепте. Бүт эле кол менен эсалчу. Көрсөтмө уралын баары кол менен. Ошолордун баарын жасашыбыз керек болчу. Планды жазышыбыз керек, тептерлерди текшеришибиз керек. Ошондо
Биз ошонун баарын көпчүлүгү үйдөн аткарылат. Мектептен сабак бересиң келип үйдөн аткарасың. Түнкү 1-2 сиз бизде жатуу жок болчу. Ошонун баарын аткарып коюп, анан эртеңки даярмын деп турган жатчубыз да. Эми бул көнөт экенсиң мунун баарына тең. Ошондой кыйынчылык, ошончолук аз уктаганга, анан кийин эртең менен саат 8-де мектепке кечикпей жетип, ошо ишиңди алып кетүүгө аракет кылат экенсиң. Жакшы. Бул жагы. Анан өтө сыймыктуусу ошо сени окутуп атканда мына ошо кезде олимпиада дегендер болчу эле, мектептер аралык жарыш балдардын ошолордон орун алганда орунга жетишсе, мына бул жерден бир сыймыктайсың, ишимден кичине жылыш бар экен, көрүнүш бар экен деп. Анан ошо окутуп чыккан балдарың ошо институттарга кирип жакшы жетишкендиктерге жетсе, бул жерден сыймыктанат экенсиң. Бул биздин бала болчу, биз окуткан балабыз. Биздин айылдык бала деген бир сыймык болот экен. Жакшынакай жактары ушундай экен да мугалимдикке. Кайрадан эми үй бүлөгө кайтып келели. Бактылуу үй бүлөнүн формуласы эмнеде? Негизи эле аял менен эркектер өздөрүнө кандай милдеттенмелерди камтыганда бактылуу үй бүлө келип чыгат? Ошого токтололучу. Эми бактылуу үй бүлөнүн негизи азыр бар го мындай Кыргызда. Аял жакшы, эр жакшы, оозгер жакшы, хан жакшы деп. Анан кийин ошо турмуш кургандан кийин биз мектепте окуп жүргөндө эле, мисалы үчүн биз баягы илгери Советтер Союзу кезинде жашаганда бизди мындай азыркыдай онлайн, момундай санариптик деген эмелер жок болчу да. Биз жалаң эле мен 5-класс окугандага чейин тиги лампа, керосин лампа менен окуп жүрдүк. Китептерди коюп алып. Китептерди күнү түнү окучубуз. Ошо китептерден эле анан кийин өзүбүздүн айлана чөйрөбүздөгү ата энелерибиздин тарбиялашы менен эле тарбияланып чыкканбыз. Тиги кызга 40 үйдөн тыюу деп, мисалы үчүн жанагы бир адам өзүнүн жашоосунда сөзсүз эле ошо турмушта өзүнө бир идеал тутат да. Мисалы үчүн Евгений Онегин, Пушкиндин Евгений Онегиндеги эле жанагы Татьянанын образы турмушка чыккандан кийин Онегинге эмес, бир князьга чыгат. Ошондо я буду век и верна деп. Карачы, ушул эле сөздүн мааниси канчалык. Анан мен мисалы үчүн ошондой идеал тутчумун да. Турмушка чыксам буду век и верна дегенчи. Анан ушундай бир жакшынакай нерселерди, образдарды өзүбүзгө ошол кезде эле сиңирчүбүз. Азыркы жаштарды билбейм, кандай образдарды өзүнө сиңирип алышат. Азыр көбүнчө эле батыштын этикасын туурап эле өзгөрүп кетип атышпайбы? Баягы коучтар көп, тренингдер көп, акыл үйрөткөндөр ушунчалык көп. Анан ичинен дагы кайсынысын иргеп алуу да кыйынга туруп калган мезгил да. Ошол себептен дагы ажырашуулардын саны дагы тилекке каршы көбөйүп кетти. Анан айтыңыздарчы, ушу жаңы үйлөнгөн жаш жубайларга бирге түтүн булаткан, 51 жыл бирге түтүн булаткан үлгүлүү үй бүлө катары кандай кеп кеңеш берет элеңиздер? Канткенде үй бүлөнүн пайдалуу бекем болот? Кандай эрежелерди кармануу керек? Ушул туурасында токтолсоңуз. Мисалы үчүн баягы Кыргызда дагы эле сөз бар да, аялды аларда, үйдү саларда жети өлчөп бир кес дейт. Эми бул жөн үйдү салсаң, фундаментиң начар болсо, албетте үйүң бузулат. Үйлөнгөндө жети өлчөп бир кесип, ошол ала турган, үйлөнө турган жарыңдын мүнөсүн, кулк мүнөсүн, туруктуулугун баардыгына баа берип баамдаш керек да. Ошол эки жашчы бирин караш керек. Анан кийин ортосунда бекем сүйүү болуш керек. Анан үйлөнгөндөн кийин сый урмат болуш керек. Бир максаттуулук болуш керек. Бир максат менен, алда койгон максат менен ошол турмуш деген даңгыраган жол эмес, тиги зымга тисип койгондой. Турмуштун жолдору өтө татаал, анын ысыгы бар, суу бар, ачуусу, таттуусу бар. Ошого деген чыдаш керек да. Ошондо гана туруктуу үй бүлө курулат деп ойлоймун. Анан азыркы жаштар билбейм, же жеңил ойлук кылышабы, же бири-бирин жакшы түшүнүшпөй үйлөнүп алышабы, же алардын жанагы турмуш курууда жана социалдык, моралдык, духовный жактан дагы бекемдүүлүк болуш керек. Ушулардын жетишсиздиги, ошонун натыйжасындагы ажырашып кетүү да көп болот да. Ошол себептен баягы аты эле айтып турбайбы, турмуш деп, турмушта өйдө ылдый сөзсүз түрдө болот, ошонун баарын жеңе билүү керек. Анан турмушта ошондой эле казан аяк кагышпай койбойт. Анан бул жагдай сиздердин да башыңыздардан өтсө керек. Бул учурда кантип басасыздар, кантип бастыңыздар эле? Ошол туурасында айтып өтсөңүз ата. Негизи айтып өтпөдүбү, турмуш эч качан түп-түз зымгарагайдай тартылган эмес. Анын өйдөлдүү болот, ой чуңкуру болот.
Так, үйдө жанагы айткандай, өзүңөр айткандай, казан аяк кагышат дейт. Ошондо түшүнүш керек, түшүнүү болуш керек да. Такыр түптүз эмес. Эгерде бул аялдын кичине ар кайсы нерсеге ачылып алса, муну менен чогуу айтышпаган да. Бул эркектик мүнөз эмес, эркектик жосун эмес да. Акырын жана түшүп кет. Бул 5-10 мүнөт ошентип акырын декетип өзү угуна келет дагы. Анан кийин кайра болуп калат. Так, эгерде сен буган бир сунуш айтсаң, бул ошону арылдап кабыл албай, ошону туура кабыл алып, андан кийин кичине оңдоп түшүнүп койсо, бул ушундай жашоо жакшы да. Бирине бири кечиримдүү болуш керек да. Экөө бирине бири айтышып, арылдашып турганда бул үй бүлөдө кут кетет, кут качат. Ошон үчүн аялдын кичине бир нерсеге таарынып дигинтип баратса, эчке чыгып кет. Кыш болобу, жай болобу. Анан 5 жыл өтө бул угуна келип калат. Кайра келип баягыдай эле жашоо куруланып кетет. Бул ошондон да жыйынтык чыгарат өзү дагы. Эркек дагы ошондон жыйынтык чыгарат. Мен бул жерден жөн эле туура эмес иш жасап атканым, мындай таштайлы кой, туура болбойт деп туруп. Ошентип бирине бири түшүнүү болуп, андан кийин ошондой алып кеткен бул турмуш жакшы оңот, жолго түшөт деген ойдобуз да. Негизгиси аял эркек экөө бири-бирин туура түшүнүш керек да. Барго эгер ачууң келсе, ачууду басуу кызыл чокту тилиңдин алдына катып туруу дейт. Ошого чыдасаң, гана ошондон кийин жакшы жашоо болот да. Анан кийин жеңил ойлуулук менен чыдамсыздык, сабырдуулук керек. Бул жерде жашоодо сабырдуулук эң ролду ойнойт. Ошо сабырдуулукту илгери эмне кызга 40 үйдөн тыюу деп. Карачы, өзү эле эмне үчүн 40 үйдөн тыюу? Бир эле үйдүн тыюусу жетпейби деп ойлойбуз. Азыр бир үйдүн тыюусу эмес, бүтүн эменин тыюусу дагы жетпей жатпайбы кыздаргачы? А бизге бир кызды бир үй бүлө эле тыйып тарбиялабастан 40 үйдүн тарбиясын алганбыз. Анан туруктуу болбогондо кандай болот? Ошол себептен баягы сабырдын түбү саралдын деп бекер айтылбаса керек. Бир күн уруш болгон үйдө 40 күн береке качат деп коет экен. Анын сыңарындай баягы бактылуу жашап өткөргөнгө эмне жетсин аз өмүрдө. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анда сиздерге эркин микрофон болсун. Жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздөрдүн кайрылууңуздарды жолдобосоңуздар болот. Эми биз эми ушул темада келген үчүн эң негизги жалпы үй бүлөгө, жалпы элибизге жакшынакай жетиштүү турмуш, акыл эстүү ой, бирине бири түшүнүү, өңгөчө жаштарга ошо жети өлчөп бирге истегендей бири-бириңерди жакшынакай түшүнүшүп, анан ошол турмуштун, үйлөнүү турмуштун, жашоо турмуштун фундаменти бекем болуп, жакшынакай бала чакалуу болуп, жакшынакай жашап кетишиңерге биз тилектешпиз. Эми кыргыз элине ошо бүт ким телевизор көрүп аткан болсо, жаштарга биздин карылык мындай айта турган эле акыл насаатыбыз бар да, карынын кебин капка сал дейт. Эми өзүнүн акылы, ченемдүүлүгү түшүнүктүү адамдар карларды сыйлайт да. Алардын ушуларын көз өтүп кеткенден кийин аларга ушу биз берген сабакты ким берет? Мисалы үчүн көбүрөөк нуска кептерин, жакшынакай акыл насааттарын жаштар көңүлгө алып, ошолорду топтоп өзүлөрүнүн жакшынакай жашоосунда пайдалана билсе, бул деле өзүнчө бир педагогика. Мен жаштарга айтарым ошол, ушундай жакшынакай нуска кептери карлардын көзү өтүп кеткиче пайдаланып, ошолор өзүнүн жашоосунда пайдаланса, ошондо туруктуу жашоо болот го дейм. Ар бир жаштарга, азыркы жаштарга бак таалай, ден соолук каалайбыз. Жалпы элибиз, журтубуз тынччылыкта, аманчылыкта болсун. Кудай жанагындай бөөдө кырсыктардан тышкары кылсын бизди. Бар бололу, аман бололу. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы таң эрте келип бизге ушундай сонун кеп кеңеш бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Баягы айтып коюшат эмеспи, чымчыктын дагы үй бузулбасын деп, анын сыңары биздин коомубузда дагы бактылуу үй бүлөлөрдүн саны арта берсин. Ал эми бизде конокто Эл Агартуунун отличниги 51 жыл чогуу түтүн булатып келе жаткан үлгүлүү үй бүлө Керез Сейдакматов жана Тунга Осмонкулова бизде конокто болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Көл таңы берүүсү өз эфирин алдыга карай улантат.